Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. 33 миллион рубль. Орусиядагы мигранттарга төлөмөгөн эмгек акылары жана компенсациялары алынып берилди. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, быйылкы жылдын январь-май айларында министрликтин Москва шаарындагы өкүлчүлүгү 357 кыргызстандыкка төлөмөгөн эмгек акысын алууга көмөк көрсөткөн. Төлөмдөрдүн жалпы суммасы 30,5 миллион рубльду түзгөн. Ошондой эле дагы 5 кыргызстандыкка өкүлчүлүк өндүрүштүк жаракаттардан улам ден соолугуна келтирилген зыян үчүн 2,4 миллион рубль өндүрүп берүүгө жардам берген. Кыргызстандын жарандарынын укуктарын коргоо үчүн өкүлчүлүктүн кызматкерлери 21 соттук отурумга катышып, Москва шаарындагы полиция бөлүмдөрүнө, медициналык мекемелерге жана мамлекеттик органдарга 72 жолу барышкан деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары министрлик ата-энесинин камкордугусуз калган 6 жашы жете элек баланы өлкөгө кайтарып алууда көмөк көрсөтүлгөнүн кошумчалады. Булак Супер Кежи. Москвада кыргызстандык айдоочуга козголгон иш токтотулду. Москвада Украинадагы согуштун катышуучуларын түшүрүп салган кыргызстандык айдоочуга карата козголгон иш кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу токтотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул ишке байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тарабынан кылмыш иши козголгон жаранга толук консулдук укуктук жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары элчилик Орусиянын Тышкы иштер министрлигине расмий нота жиберип, кыргызстандык жаранга карата козголгон кылмыш ишин объективдүү жана ар тараптуу кароону өтүнгөн. Апта башында Орусиянын тергөө комитети: Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Москвада Украинадагы согушка катышкан 3 кишини машинасынан түшүрүп салган таксинин айдоочусуна каршы иш козголгону, айдоочу жек көрүүнү, кастыкты козутуу, адамдын ар намысын кемсинтүү үчүн айыпталганы кабарланган. Бийликчил Регнум агенттиги анын айдоочулук күбөлүгү менен кошо маегин жарыялаган. Айдоочу Кыргызстандын Айпек Латипов аттуу жараны экени ачыкталган. Булак Азаттык. Кара-Балтанын тургуну аялын кызганып чыр чыгарган кошунасын атып салды. Кара-Балта шаарынын 39 жаштагы тургуну кошунасын өлтүрүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу бүгүн 7-июнда Чүй облустук милициясынан билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 6-июнда саат 19 чамасында болгон. Шектүү үйүндө 2 аял менен спирт ичимдиктерин ичип отурганда аялдардын бири менен чогуу жашаган киши келип, кызганыштан улам ортодо уруш чыккан. Жаңжал ырбап, 39 жаштагы үйеси урушка кеткен жаранды H-17 үлгүсүндөгү сайсыз ок атуучу курал менен көкүрөк аткан. Натыйжада октон жараат алган жаран тез жардам келгенге чейин каза болуп калган. Аталган факты адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1985-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн жүрүшүндө курал алынып, иш боюнча бардык зарыл болгон соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө амалдары уланууда деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи.
Оштун мэриясы Райымбек Матраимовдун жери мамлекетке өткөнүн билдирди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы үйү жайгашкан жер мамлекетке кайтарылды. Азаттыкка бул тууралуу Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алтынбек Пирматов 6-июнда билдирди. Матраимовдун Спаналиев көчөсүндөгү 15-17 даректеринде жери бар экени буга чейин аныкталган болчу. Учурда Спаналиев 17 дарегиндеги жери мамлекеттин карамагына өттү деди ал. Буга чейин Пирматов Райымбек Матраимовдун жана жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келзибековдун үйлөрү жайгашкан тилке балдар чыгармачыл борборуна таандык социалдык мекеменин жери экенин, анын мамлекетке кайтаруу иши жүрүп жатканын маалымдаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төргө абагында жаткан Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө тиешелүү Спаналиев көчөсүндөгү үйдүн дарбазасына февраль айында атайын кызмат мөөр басып кеткен. Январда Ош мэриясы үйдүн тосмолору мыйзамдуу аянттан 9 метр чыгып кеткенин билдирип, дубалдарын бузган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келзибеков жана анын жакындары Ош шаарындагы үйүнүн жери боюнча комментарий бере элек. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек Руслан Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келип кармалган. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. 2021 жылы УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка атка минелер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сом айып пул чегерген. Ал күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев 2023 жылы 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Булак Азаттык. Дүйнөлүк өнүгүү борборлору Азияга ооп баратат. Россияга жакын болушу керек. Бул тууралуу Россия президенти Владимир Путин 27 Петербург эл аралык экономикалык форумунун пленардык жыйынында айтты. Бир кездерде Петр I Европага жол ачкан. Эмнеге? Себеби негизги өнүгүү ошол жакта болчу. Ал эми бүгүнкү күндө дүйнөнүн өнүгүү борборлору Азияга ооп баратат. Албетте ошол өнүгүү борборлоруна жакын болушубуз керек деген Путин. Ошондой эле ал Россия 3 борборду түзүү тууралуу ойлонсо болорун, бирок муну жакшы шарттарды жаратуунун артында гана жасоо керектигин белгилеген. Заманбап дүйнөдө натыйжалуу иштей турган каражаттарды колдонуу керек. Биз менталитетибиз боюнча административдик мүнөздөгү чечимдерди кабыл алууга жакын болсок да, коомго эмнени сунуштай аларыбызды ойлонушубуз кажет. Учурда алдыга умтулуу зарыл. Эгерде өнүгүү үчүн шарттарды түзсөк, анда экономикалык жактан активдешкен борборлор автоматтык түрдө ошол жака оойт деген Россия лидери. 27 Петербург эл аралык экономикалык форуму 5-июнда Санкт-Петербургда башталган, ал 8-июнга чейин уланат. Иш-чарага 136 мамлекеттен 20 миңге жакын конок келген. Анын ичинен 3 миңдейи ЖМК өкүлдөрү. Булак Спутник эжи. Байден Россиянын аймагына соккуру батышты согушка тартарын айтты. АКШнын президенти Джо Байден Украинанын куралдуу күчтөрүнө Россиянын аймагындагы буталарга Американын куралы менен соккурууга руксат берүү чечими батышты жаңжалга тартышы мүмкүн экенин моюнга алды. Бирок окуянын мындай өнүгүшү күмөндөгөн. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Ал иш сапар менен Францияга барганда ABC News телеканалына маек курган. Анда журналист Украинанын куралдуу күчтөрүнө Россиянын аймагына соккурууга руксат берүү чечими батышты, анын ичинде АКШнын жаңжалга тартпайбы деген суроо узаткан. Теориялык жактан ошондой болушу мүмкүн, бирок окуянын андай өнүгүшү күмөн деп жооп берген Байден. Буга чейин бир катар ЖМКларга Украина Россиянын аймагына АКШ берген курал менен соккурганы тууралуу маалыматтар чыккан, бирок муну Пентагон тастыктаган эмес. Шаршембиде Россия президенти Владимир Путин Санкт-Петербургда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда Украинага алыс аралык катуучу курал жарактарды бекиткендерге Москва тиешелүү жооп кайтара аларын билдирген. Мамлекет башчысы Россия Киевде ракета
техника менен камсыздаган мамлекеттердин сезимтал объектилерине сокку урууга мүмкүн болгон аймактарга курал жарак жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карай турганын кошумчалаган. Акыркы убактарда Киевке бир нече батыш өлкөсү курал менен Россияга сокку урууга уруксат берди. Атап айтканда АКШ Украинага берилген курал менен Харьков облусуна чектеш Россиянын аймагындагы буталарга сокку урууга макулдук берген. Ошол эле учурда Вашингтон Атакамс ракеталары жана башка алыс аралыкка атуучу курал менен Украинанын чек арасынан тышкары жакка сокку урууга салган тыюусун күчүндө калтырган. Булак Спутник Кежи.